최근 조선반도 정세가 전력 Түндүк Кореяны жок кылам деген Дональд Трампка Пхеньяндын айткан жообу кризисти ого бетер курчутту. Ким Чен Ындын жообу анын жаңы сүрөттөрү менен коштолуп чыкты. Трамп аны өз өмүрүн кыйганы калган ракета киши деп атагандан кийин Ким Чен Ын Америка президентинин Бириккен Улуттарда сүйлөгөн сөзү чыңалууну жайгарбаган, акылга сыйбаган оройлук деп айтты. Ал Трампты акылы кем бандит деп атап, анын коркутуусуна тарыхтагы эң жогорку деңгээлдеги курч чара менен жооп берерин билдирди. Нью-Йоркто Түндүк Кореянын тышкы иштер министри бул эмне деген чара болорун ишара кылгансыды. Балким Тынч океан үстүндө мурда болуп көрбөгөн өлчөмдөгү суутек бомбасы сынактан өтөт деп ойлоп жатам, деди ал. Түштүк Корея, Орусия жана Кытай сабырдуулукка үндөп жатышат. Түштүктүн коңшусу мындай бомба жардырса, кырдаал эбегейсиз курчуп кетет. Өзөктүк чабуулдун азабын баштан өткөргөн жалгыз өлкө Жапония бул коркутууну алгылыксыз деп кескин айыптады. Америкага чейин жете алчу атомдук курал жаратам деген Түндүк Корея ондогон ракеталарды сынактан өткөрүп, жер алдында бир катар жардырууларды жасаган. Эл аралык санкциялар анын булдымагын токтото алган жок. Америка Түндүк Кореянын банк эсептерин бутага алып, жаңы да санкцияларды жарыялады. Бүгүн Дональд Трамп Twitter аркылуу жооп кылып, мээсинен айнып калган, өз элин ачка калтырып өлтүрүүдөн кайра тартпаган Ким Чен Ын мурда болуп көрбөгөн кыйынчылыкка туш болот деп жазды. Түштүк кореялыктар жана дүйнө боюнча миллиондогон кишилер чыңалуунун курчуп кетишин каалабайт. Алар маселе тынчтык жолу менен жайгарылса деп эңсешет.